Арбаңыздар, урматтуу экендештер. Мен бүгүн Олжобай Шакир өзүмдүн позициямды коомчулукка ачык жарыялоону туура көрдүм. Урматсыз президент, урматсыз Садыр Нуркожоевич. Эмне үчүн сизди урматсыз деп атканым? Сиз абакты көргөнсүз. Абактан өмүрүңүзгө кол салынган. Абактан эркиндиктин баркын билсеңиз, адам укугунун баасын билсеңиз, жана жалган жала эмне экенин билсеңиз, бүгүнкү күндөгү Чаламандын чак түшүндө жок болуп кеткен Орхан Инандынын ордуна өзүңүздүн тагдырыңызды коюп көрүңүз. Сиз да жакындарыңыздан ошол абакта отуруп ажырагансыз. Ал киши жалган жала менен бүгүн чалгындоо кызматы менен Турциянын сыртка чыгып кетти. Кыргызстандын жараны. Болгондо дагы билим уясын түптөгөн негиздегендердин бири, билим берүү тармагынын отличниги, ошондой эле мамлекеттик даңк медалынын лауреаты, ушундай жок болуп атканы укуктук мамлекетте кимдин өмүрүнө кепилдик бар эртең? Ушул бизди көрүп отурган сиз деп атканым, ар бир көрүүчү, мен, башкалар болсун, өмүрүбүз тобокелде экенин ушундан улам түшүнсөк болот. Айрымдар айтат, ал Турциянын өкүлү, теги түрк дегендейчи. Бирок Кыргызстандын жарандыгын алгандан кийин ал улуту бизге мааниге ээ эмес. Жаранбы? Кыргызстандын жарандыгын алган адам ал эгемендүү Кыргызстандын өкүлү. Мындай айтканда, ал малдын кулагына басып койгон бирка эмес. Мал жоголуп кетсе бирканы кесип коюп, анын ордуна толуктап башка малды багып жүрө бергенчи. Жаран бул. Ар бир жаран баалуу. Адамдык ресурс бул Орхан Инанды сыяктуу билим жаатынын өкүлдөрү билимди эң алдыңкы приоритетке койгон жараныбыздын өмүрү бул 100 жөн эле жүргөн 100-200 адамдан артык. Сапат билим берүү борбору дүйнөлүк атаандаштыкка жарамдуу, дүйнөнүн эң алдыңкы окуу жайларынан билим ала турган улан кыздарыбызды тарбиялап чыгарып келаткан эгемендик жылдардан берки эң бир мындай айтканда өрнөктүү окуу жай эле. Себеби мамлекеттик окуу жайлар канчалык жогорку окуу жайлар болсун, мектепте билим алгандар болсун, алар бүгүнкү заман талап кылган бир ошол талапка жооп бербеген билим алып чыгып атышат. Ал эми сапат билим берүү борбору канчалаган миңдеген кадрларды даярдады. Болгондо да өлкөнүн баардык тармагына жарамдуу, идиректүү деген жаштар эң чет өлкөдө жүрсө дагы чоң ийгиликтерди жаратып, илим жаатында болсун, бизнес жаатында, өндүрүш жаатында болсун, ошондой эле илим билим жаатындагы мен өзүм аралашып жүргөн тилектеш үзөңгүлөштөрүм бар. Демек, ошол окуу жайдын негиздөөсүнүн кадырын билбеген бийлик эртең жөн эле карапайым адамдын каяктагы кадырына жетет. Улуу Айтматов, улуу жазуучу, ошол окуу жайдын босогосун аттап, ошол жака батасын берип, бул жерден келечектин бир ошол глобализациянын заманында 21-кылымдын кадрларына жооп бере турган Кыргыздын улан кыздары тарбияланып чыгарына эбедей эзилип кубанып батасын бергени бар. Эми ошол окуу жайды эл аралык бир экстремисттер тобу деген жарлык менен, жаманатты менен, жалган жала менен ошентип окуу жайды банкрот кылуу саясаты күчөп атат. Ошого билегин түрүнүп, шымаланып кызмат кылган Садыр Жапаров, сенин Турцияга барып келгениң бул Кыргызстандын эгемендигине доо кетиргениң. Сага бир тыйын эгемендик, намыс сага сокур тыйын экен. Кыргызстандын Орхан Инандай жарандары ал чий түбүндө отурган жок. Ал теги түрк болгон менен ошол түрк тилдүү элдердин бир тилектештигинде, кызматташтык, достугунда, бир туугандык, боордоштук сезими менен Кыргызстандагы ошо билим уясын ачып, негиздеп, ошолорду окутуп, чокутуп келатат. Аларды Турцияга алып кетпейт. Ошол
ulan kыздардын баары Кыргызстандын келечеги үчүн жанын үйрөп кызмат кылып келатышат. Бул биринчи этабында Садырдын командасы Орхон Инандыны жок кылдыңар. Экинчи этабы башталышы толук ыктымал. Ал саясат ошол буларды Сапат билим берүү мекемесин эл аралык уюм экстремисттик топ деген жалган жала менен түб орду менен жок кылуу саясатына барат мындай кейпи менен. Себеби расмий Анкаранын бүгүнкү күндөгү басым кысым үстөмдүгү Кремлдикинен кем калбаган саясат. Биз буга чейин 70 жыл коммунисттик системадан чыкпай келдик. Андан кийинки эгемендик 30 жылыбыздан бери өлкө башчыларынын баары Кремлдин кашкабагын карап саясат жүргүзүп келди. Биз дагы эле бийлик тобундагылар колониалдык аң сезимден чыкпаган саясат жүргүзүп келатканыңар үчүн биз эгемендүүлүгүбүздү бекемдей албай келатканыбыз ушул. Эгемендүүлүктү биз өтө аярлай албай атканыбыздын себеби ушул. Себеби ар бир жаран кайдыгер болуп атат. Кайдыгер болгон үчүн кээ бир мекендештерибиз жазып атат. Фейсбуктарда, соц тармактардачы анчалык гүленчилерге эмне күйөсүңөр, анчалык Турциянын түрктектүү адамдын тагдырына эмне кейисиңер деп. Өзүңөрдүн тагдырыңарды коюп көргүлөчү. Ошол Орхон Инандын оюна, ордуна. Чыркыраган үй бүлөсү, аялы улам публично чыгып атат коомчулукка. Анан bir aydan beri rasmi бийлик Кыргыз бийлиги 200'lü саясат жүргүзүп келди. Болгон аракетибизди жүргүзүп атабыз деп президент өзү өз жоопкерчилиги менен сөз айтканда, антың кайда, урматсыз Садыр Нуркожоевич? Эл алдында берген антың инаугурациядагы келечек мындай жаркын жолго түшөрүн убада кылдыңар эле. Кыргызстан мыйзам диктатурасын орноткон ушулбу? Мыйзам диктатурасы орногон өлкөдө эч качан бир тирүүлөй кара башыл адам эмес, жөн эле бир жандык жоголуп кеткен жок. Билимди эң алдыңкы приоритет санаган ошол агартуучу жок болуп кетип атканы бул чыгармачыл интеллигенцияны да тынчын кетирет, илимий чөйрөнүн дагы айтор абийирдүү ашчылык үчүн бул чоң коңгуроо. Демек Кыргызстандын ички тышкы коопсуздугуна кепилдик жок экендиги бул. Кыргызстанды башка өлкөлөрдүн чабуул кызматтары каалагандай уурдап кетип, каалагандай жазалап, каалагандай жала менен камап койсо болот экен Кыргызстандын жарандарын. Россияда канча миллиондогон, миңдеген мекендештерибиз сыздап жүрөт. Ошолордун тагдырын коргой албай келдик эгемендик жылдарында. Эми билим жаатындагы адамдарга бул кол салуубу, билим уясын талкалообу? Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, эгер биз Кыргызстандын эгемендигин кубаттуу өлкө түптөйбүз десек, Орхон Инандын тагдырына кайдыгер калбайлы тилектештигибизди билдирип, лайк басыңыздар жана бул көрсөтүүнү башкалар менен бөлүшүңүздөр. Канчалык тилектештигибиз көбүрөөк болсо, биз ошончолук коңгуроо кагабыз. Биз ошончолук четтен карап турбай, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн түптөөгө салымыбыз болот. Кыргызстандын ар бир кылт эткен окуясына Кыргыз эли, Кыргызстандын жарандары өз талабын коюшу керек. Бийликтен талап кылмайын, булар бетеге кетет, бел калат. Бектер кетет, эл калат. Булар келип кетет. Өзүнүн саясий курсундагы тандаган жолунда Садыр Жапаров бул көпкө турбайт. Ошол кыска мөөнөтүндө келечекте эң бир аңгөк дөңгөккө Кыргызстандын арка мойну астында кала турган акыбал калып келатканы бул баарыбызды кайдыгер калтырбашы керек. Андыктан өзүңүздөрдүн пикириңиздерди ушул видеонун түбүнө жазыңыздар. Биз кандай болбосун бийликти коңгуроо кагып ойго түшүбүз керек. Себеби Орхон Инанды бул жөн эле катарда жүргөн көптүн бири эмес. Кыргызстандын отличниги билим берүү жаатындагы, ошондой эле мамлекеттик даңк медалдын ээси. Демек бул жөн эле иттин мойнуна таңып койгон каргыбы? Ошол мамлекеттик статусту сыйласак, мамлекеттеги билим приоритетин сыйласак, биз ал Орхон Инандын тагдыры үчүн ошол кайдыгер калбастан өз пикирибизди, өз позициябызды ачык билдирип үйрөнөлү. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.